Сооротуучу Кудай. 27-iyun. Адам ата күнөө кылып алганына өкүнбөсө да, Кудай ага жаңы кийим берди. Ыйык китепте адамды кийинтиш үчүн Кудай жаныбардын терисинен кийим жасаганы айтылат. Бул үчүн жаныбар өлүшү керек болчу. Кудай адам атанын кийимин өсүмдүк жалбырактарынан тиккен эмес. Ошентип адамдын уятын жабуу үчүн кан керек болду. Ошол сыяктуу эле Кудай биздин күнөөбүздү уулу Иса Машаяктын өлүмү аркылуу жаап койду. Анын айкаш-чыгашта көрсөткөн сүйүүсү, Ыйсанын каны биздин күнөөбүз үчүн айкаш-чыгашта төгүлдү. Ошондой эле ал баардыгын өз ырайымы менен жапты. Ал биздин уятыбызды алып койгон жок. Тескерисинче бизди жаап, адилдикке кийгизди. Ал мындай дейт: эми мен сени караганда, сени актаган Ыйсанын адилдигин көрөм. Эми биз күнөөлөрүбүздү кароону токтотуп, Машаякты карай баштайбыз. Кудай айкаш-чыгашта биз үчүн өлгөн Кудайдын козусунун териси менен жаап жатат.